Биз азыр Төө ашуунун туу чокусунда турабыз. Төө ашуу деген ашуу бар. Бул туннелден чыктык. Чыккан эле. Жерди карасаңар, бул жерде баклажка, бутылка, мусоркалар толуп калган. Мындай бир аз эле өйдө басалды. Баклажкалар эми бул жерде бир свалкадай эле көрүнүш. Кол каптан бери мына контейнерлер жатат. Тамеки, сүт. Бул жерде мындай целлофановый пакеттер мындай эле көрүнүш болду. Эми ушул көрүп атасыңар, тетиги жака чейин туннель бүткөнгө чейин ушундай көрүнүш. Элдер бу жерден токтоп, эс алып, чай-пай, суп ичет дагы бардыгын ыргытат. Эми ойлойт болуш керек, менин машинам таза болуш керек деп туруп, ичип бүткөн баклажкасын сыртка ыргытып салат да. Айланайын туугандар, ооштуктар, жалап аттык, таластык, баткендик ушул жолдон өткөндөр жана коноктор, силерге мындай кайрылам да. Ушу ыргытпай жөн эле мусорка деле бар тетиги жактачы. Ошол жакка ыргыткыла, себеби биз эң мактанганыбыз эмне бул? Тоо дейбиз бизчи. Кыргыздар тообуз менен мактанабыз, тоолорубуз бийик, жаратылышыбыз укмуш деп. А бирок ушу жаратылышты өзүбүз эле ыргытабыз. Буну американецтер, японецтер келип ыргытпайт бул баклажкаларды. Өзүбүз эле кыргыздар ыргытабыз мунучу. Анан эгерде ушул эң чокуда турган, эң бийик чокуда ушундай көрүнүш болсо, мен билбейм анда. Жаратылыш деп койсо, жаратылыштын мына жаратылыштын туу чокусунда ушундай көрүнүш. Жолдун наркы чети куддум ошондой көрүнүш. Ал жакта дагы баклажкалар, пакеттер толтура.